Qo'z grill keldi, qo'z grill. Qo'z grill keldi. Желекті келтіріп қойсыздар ғой. Жаңа желектен бе? Eski желек пе? Пока жаңа желек. Қаншаға түсті шул qo'z grill? Мо қараңыздар. Охо. Qo'z grillден ошо сырой эти бизде 1000 рубльдан. Ушул турушу 1000 рубль килограмм эсептелинеби? Сырой эсептелет. Сырой мисалы үчүн канча болсо 10 килограммдан мисалы үчүн qo'z grill болсо 10 000 болот да. 10 000 болот. 10 000 болот. Ошо биздин сырой этке эсептелет. Ушканда эми кичине азайып болот. Азаят, ооба. Азайып. Ошо сырой этти тартып туруп эле сразу эме кылабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан мекендештер, амансыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Байфут аттуу чайхана ачылды. Бир 100 адам отуруп чай ичип кеткенге бир убакта мүмкүнчүлүктөр каралган. Өзгөчөлүгү. Бөдөнөнүн этини кимдер салганда? Бөдөнөнүн этини. Бөдөнөнүн этин келип жеп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Бөдөнөнүн эти күндүгө чыгып турат экен. Мекендештер, анан qo'z grillдин 1 килограммы 1000 рубльден өздөрү ушул жерде тандырда пышырып мекендештерге сатып баштады. Анан киргенден кийин эле бул өзгөчөлүктөрү мындай айылский туалеттери бар экен да. Эркектердики сол жагында аялдардын ажатканасы. Киргенде эле биринчи бери заряд бар экен. Адрестерини, номерлерини метронан жазып койдум. Метродон бир 3 мүнөттүк жол. 3 мүнөт эле. Чыгасыздар, оң менен ушундай келесиздер. Бери зарядник, анан бул жерде пицца турат экен. Анан кофенин аппараты ушул жерде ар дайым турат. Буйруса өзү ачкан чайхананын ээси агабыз менен амандашалы. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллахка шүгүр, өзүңө жакшысыңарбы? Негизи бул жерде биз буга чейин тартканбыз, башка название менен башка чайхана эле. Аябай чоң өзгөрүү болуптур, аябай башкача жасалгапсыз. Ачылганда канча күн болду? Эл менен амандашып кийингире сизге эркин микрофон. Ачылганына буюрса 1 жума болуп атат. Кудайыма шүгүр, бүгүн 1 жума болуп отурат. Өтө көп убакыттан бери ремонт кылдык. Ошол убакыт өтүп, ошол Аллахтын буйруп жаңы жылга чейин ачайын дедик эле. Ошо Аллахтын буйруган күнү ошо 1 жума болуп калды ачылганына. Бөдөнө идеясы каяктан келди сизге? Бөдөнө идеясы өзүнүн поварыбыз айтып калды. Күчтүү суроо. Бөдөнөнү ошо поварыбыз айтып калды. Ошо бөдөнөнү бир жакшы кылып көрөм. Мен деле ошо мани кылбадым, бирок бөдөнөнү кылып берди эле, баарыбызга жакты. Москвада жок. Москвада жок бул бөдөнө. Бөдөнөнү бизде основа ошо бөдөнө болуп кетти эмичи. Тукумга кирген жумурткалар менен чыгат экен да. Ошо бөдөнө. Эки тукум менен чыгат. Эки жумурткасы, кичинекей бөдөнөнүн жумурткасы. Тыйыны канча аны? Бөдөнөнү пока биз сумма кое элекпиз, пока бирок элдерге бекерден берип атабыз да азырчы. Бөдөнө бекер болуп атабы азыр? Азыр бекер бердик. Канча чейин бекер? Сиз ачыгын айтып коюң, анан бөдөнөнү азыр биз пока бир ошо көпкө бере албайбыз, бир 2 күн алып бере алабыз да. 2 күн бере аласыз? 2 күн бере алабыз. 2 күн берип, ошо бөдөнөнү пока элдерге ушинтип бере алабыз. 2 күн деп өзү айтып атат, анан бөдөнө жетпей калып, эртеси күнү келгендер мага чалмай жок ачыгы. Жок. 2 күн Аллахтын буйруса 2 күндүк заготовкабыз бар уже. Киргенде эле сол жакта мына ушундай чаккан бары бар экен. Суши, анан бул жакта өздөрү сушини ачык айкын ушул жерде жасап беришет. Мына ушундай экрандарды коюп коюшкан. Аябай жакшы, ыңгайлуу, уютный чайхана экен. Буга чейин биз видеого чейин мен казан кебаб жедим. Оператор агам экөөбүз аябай казан кебабы жакты чындыгында. Казан кебабты жешти сунуштайм. Анан бөдөнө жеген мекендештерден анан өзүбүзгө дагы берсеңиз бир бөдөнө жеп, элдерге бир кеңири айтып берелик, а? Конечно, обязательно. Бул жер атайын уютный кафешкага окшош экен, могу жер столдоручу өзгөчө. Бул жерде агаларыбыз бешбарак жеп отурушат. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ассаламу алейкум, жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Болот ата. Ыңгайсыз болуп калды. Дамы кандай экен? Эң жакшы. Сунуштайсызбы мекендештерге? Көп жерге барган жакшы экен өтө эле. Казан кебаб жактыбы сизге, таксыр? Мен да ошол казан кебабтан жедим. Жакшы экен аябай. Даамы жакшыбы? Каяктардан жеп көрдүңүздөр буга чейин? Ага караганда мындай айырмалычылыктары барбы мындай даамыдан? Ооба, жеп атабыз, жакшы экен, сонун экен аябай. Сунуштайсыз? Сунуштайбыз, келиңиздер. Тартпа деп аткан жеринен тартып койдук алабыз да. Аябай жакшы. Негизи ибадат кылчу жер болгон аябай жакшы. Намазканасы дагы бар экен. Бул жерде жамаат болуп намаз окуганга мүмкүнчүлүктөр каралыптыр да, караңыздар. Где-то бир 5-6 адам отуруп бир убакта намаз окуганга мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бул жагы чаккан кабина бир 20 адам бир убакта аш жегенге мүмкүнчүлүктөр каралган. Аштын килограммы канчадан сизде? Аштын килограммы бизден 2000ден. 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 Нелер кошуп берилет?
Бир нерсе барбы? Килограмм ашқа 2ден салат кошулуп берилет. 2ден салат? 2ден салат, берки бак-бактары обязательно кошулуп. Нампан жок. Нампандары жок. Бизге болушунча ушул мекендештерге жеңилдик болсун дейм да. 2 нам бир сомузданчы. Обязательно. Бизде Караштырып бересиз. өзүбүз варит этилген эме унутуп калыптым. Өзүбүз варит этилген компоттор берилет. Компоттор берилет. аш жегенге. Аш жебесе деле кабинага отургандарга 4 литрден компот акысыз берилет. Анан ошо сөйкө салуу, Куран окутууларды өткөргөнгө мүмкүнчүлүк барбы сиздерде? Конечно, бизде 2 күн болду. Выходной күнү ушул жерде кудай кылышты. Адамдар толуп, мына столдорубуз мына как банкетке ошол бул жерге тосулган, ошол эме болгон. Бул жактарды как өзүбүздүкүнө мындай банкетский кылып коюп туруп, мына столдорду тизип койсок, бул жак как ошо кудай кылганы, мареке кылгандарга эме болуп калат. Менюлар жаңы жасалатпы же кандай? Менюлар бар, пока бул биздин эски меню, жаңы менюбуз, биздин основной меню бизде планшет кылып атабыз, iPad'тар болот. Ал уже даярдыктарга берилди. Кудайым буйруса, ошо биздин менюбуз электронный болот. Планшет менен болот. Бул чайхана европейский стилде, анан восточный стилде мындай биргеликте мындай камтылган чайхана экен да. Суши бургериңиз болсо, пицца. Бул жердин основа эмеси чайхананын өзгөчөлүктөрү. Восточный блюдадан жей турган гана тамактар болот. Манты, казан кебаб, шорпо. Анан калган все эме жей турган нерсе. Сушилерде дагы бизде жалаң жей турган сушилер 3 гана сетибиз бар. Горячий сет, холодный сет и запеченный сет. 3 сет суши и пиццадагы 6 штук болот. Пиццадагы өзүбүздүн халал болгон, биздин халал тойбоз колбасалар коюлат. Пиццадан дагы 6. Только ошол основное блюдо да. Көп нерсени кошкон эмес, бирок Востоктон мисалы үчүн манты, казан кебаб, шорпо, кой шорпо, көзө шорпо, анан аш, ташкентский аш, чайханский аш. Ошолор гана, ошолор менен биз өзгөчөлөнөт. Козу грилдерге доставкалар барбы? Козу грилдерге доставкабыз бар, акысыз. Басы 1000 рубльден экен. Басы ошо сырой этке басы 1000 рубльдан коюлган. Ошо козу грил өзү болобу же дагы ошого бир салат кошуп берилеби? Козу грил бизде украшение жасалып берилет. Өздөрүнүн салаттары менен, полный эмеси менен, чтобы жей турган ыңгайлуу болгон. Жана коз грилдерди алып баратканын көрдүңүздөр эле, дам боюнча суралык. Аттуу Кашкасында таанымал болгон Ахунжан Кыргыздын мыкты жигити. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандарым, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ушул Ультра Холод компаниясы менен келип бул жерден козу грил заказ кылып жедик. Өтө сонун экен, тамактары өтө сочный, свежий кылып жасап берет экен. Бизге дагы жакын экен. Анан ушул компания Ультра Холод мен компаниям атынан ушул чайханага кызыктуу комментарий жазгандарга 2 холодильник, 2 стиральный машина подарка кылам. Муну дагы көрөбүз. Жанагы 14 болуп кетти. 14 холодильник 14 болуп кетти. Жана 5 холодильник, 2 стиральный машина. Бул жерде экөөнү жанак койду. Азыр именно ушул бул видеого башка тандайбыз. Именно ушул видеонун астына ушул чайхана жөнүндө ушул жазыңыздар комментарияларды. Чайхана жөнүндө жазасыздар. Охо. Чайхана жөнүндө. Компания Ультра Холод алга. Сила Ультра Холод. Азыр жана алып бараткан тартып керек, дагы биз айтайын. Дагы боюнча кыскача агаларымдан суралык. Ассаламу алейкум жамаат, кандайсыздар? Жактыбы козу грилдин даамы кандай экен? Козу грил абдан дамдуу экен. Сунуштайбыз, барыңыздар келип, кыргыз бир туугандарды поддержка кылып келип чай ичип туруңуздар. Сизге жактыбы кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сиздергечи? Жакты, сонун болду. Жакшы болуптур. Жашынып дегендерге ушул жерге келгенде ет жесин. Ет жесин, а? Козу грил жесин. Ошо жерге келип шашыл жегенче ет деле жеп кеткиле козу грил өтө сонун. Бул жерге эжекелерибиз атайын тамак жеген келиптир, ошол группалардан угуп, кыргыздар ачылды дегенди билип мына келиптир. Суши жейиштир, тамактар даамдары боюнча бөдөнөдөн жепсиздер, а? Кандайсыздар? Кандай салмасыңарбы? Биз кайсы жерде ушул кыргыздарга өтө ийгилик каалайбыз. Силердин бүгүнкү ушул ачылган ишканаңар, чайханаңар кут болсун. Мына угуп келдик эле, аябай даамдуу экен, бөдөнөсү, мына суши, салаттары бар, даамдуу, жакшы экен. Кудайым да ийгилик берсин. Сиз не жедиңиз азыр? Суши жедиңизби же бөдөнө? Мен бөдөнө жедим. 2 бөдөнө жепсиңер, а? 1,5 жепсиңер, а? Ооба. Аш болсун. Жакты сизге? Ооба, жакты. Бөдөнөнүн даамы, тузу баары жакшы экен. Ушу ойдогудай жакшы бышыптыр. Дайыма ийгилик келип желип кетиңиздер. Сизге эжекелер жактыбы, кандай экен даамы? Бардык. Даамдуу экен. Тамактары келгиле, тамактангыла. Эс алып сүйлөшүп отурганга эм жакшы экен. Уютный кафе экен да. Уютный деген атайын, а? Сизге дагы жактыбы эжеке бөдөнө?
ооба бөдөнө жакты, салаттын дагы, көчтөр дагы жакты. Метрого жакын бекен эжеке? Өзүңүздөр айтып коңуз сиздер. Метрого жакын экен. Канча мүнөттө келдиңиздер? 3 минут. 3 мүнөт жөө жол дейт. 3 мүнөт жөө жол. Картаны карайсыздар, келесиздер мына. Жакын жакшы экен. Иштегиле, ийгилик барыңарга. Тамагыңар даамдуу жакшы экен. Анан бул жерде детскийда аянтчасы бар. Жаш балдар менен келгендер, могу жерде бала чаканы бул жака киргизип коесуздар. Биз игрушканы толтуруп коюп туруп аябай жакшы. Чай ичип, кулагыңар тынч отурасыздар. Мекендештер, колдон келишинче тартып көргөзүүгө аракет кылдык. Келип, жеп, поддержка кылып кетиңиздер. Бөдөнө дагы аябай даамы жакшы экен. Анан бөдөнөнү 2 күн бекер кылганыбыз кичине туура эмесирээк болуп калчу да. Мындай убакыт саатын коюп коелукма, 20-28 кылып бербейсизби? Суббота базарга. Макул, онда суббота воскресенье күнү кечки саат аралашып кетпесин дейм. Онда кечки саат 5-тен түнкү саат 12-ге чейин 2 күн бою кылабыз. Келген адамдар наразы болуп кетпегидей кылып бересиз. Кудайым бурса барыңар келгиле, кечки саат 27-28, кечки саат 5-тен түнкү саат 12-ге чейин буюрса бөдөнөлөрүбүз даяр болуп турат, силерди күтөт. Аш менен Козу грилге доставкаларыңыз барбы? Обязательно. Доставка в первую очередь. Биздин доставкабыз азыр ушул жакка эле болуп атат. Доставканы бул өтө сонун кылып, доставканы кылып беребиз баарына. Ишиңиздер ийгилик, ар дайым ынтымактыкта, биримдикте ушундай жеке ишкерлерди ар дайым колдоп туралык мекендештер. Башка жактан деле чай ичебиз, ушул жерлерге келип чай ичиңиздер. Атайын ушул бизди келсин деп, атайын ачыптыр, лайк басып, жакшы колуу тилеп, Акынжандын холодильниктерге да жетишип калыңыздар. Бул жакшы. Бул щедрый бала да. Барсаң эле бир холодильник салып берем ака дейт. Оператор агам Учкун акама бир холодильник подарка кылам деп атат. Өзгөчө Акынжанга өзгөчө рахмат. Кече жолугуп ушул көз көптөн бери эме кылабыз. Көрүп калуу эле бир 10 холодильникти Акынжан берди өзү. Биз Акынжан жок, холодильник турган Акынжан подарка кылып, ошо бүгүн келип эле азыр сүйүнүп кеттим. Акынжан жакшы. Мен өзүмдөн айтам. Элге жардам берип атат. Бетке келип чай ичип турган деп айтайын, ушул жерге бир 70-80 адам бар экен. Жакшы. Ушу 100дөй балабыз бар дейт, да калса келип турат. Акынжанга чоң скидкалар кылып берип турабыз. Да калса даярдап сааттарын эме кылып турса, Акынжандын өзүнүн эмесине бурса солорубузду уже даярдап беребиз. Сиз ушул жерде болосуз постоянно? Постоянно пока ушул жерде болом. Кудайым бурса ушул жерде болом. Со временем бирок башка бирөөгө эме кылам да. Бизнес бизде көп да. Иншалла. Ар дайым тынччылыкта, мачта көрүшүп жүрөлүк. Группалар менен бөлүшүп, жакшы камералар жазып эсиңиздерден чыкпасын. Рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт, кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.